Assalamu alaikum. YouTube sүйүүчүлөр, YouTube көрөрмандар. Бүгүн бизде мындай Toyota Avensis 2.1 мотор, D4. Так. Bunun причинасын айтсак, бул ысыганда машина трайт этип, калчылдап, ушундай болуп калатат. Диагностикага салганда датчик давления топлива деп чыгып атат. Алдыгы датчикти биз силерге бүгүн алмаштырып, кандай алмаштырып көрсөтөбүз, каяктан алабыз жана канча сом турат, полный көрсөтүп беребиз. Ал датчикти чечиш үчүн биз өтө сложно бул. Так, пускной коллектор, пластмасса болгон коллекторду чечебиз. Мынакей. Бул коллекторду чечиш керек. Ушуну чечкенде бул жакта астында топливный рейка бар. Форсункалардын рейкасы. Ошол рейкада бекип турат, чтобы компьютерге сигнал берет ал. Топлива мындай келип атат, же көп келип атат, же аз келип атат деп ушундай сигнал берип турат компьютерге. Ошонун себебинен дергать этип, трайт этип атат бул. Ошон үчүн алдыгы датчикти которобуз. Алдыгы датчик деген 2000 сом турат. 2000 сом турат экен запчасть саткан жерде. Ошону алып келип салабыз. Ага чейин биз бул пластмассаны чечишибиз керек. Пластмасса коллекторду. Бул коллектор болсо чечкенде бул жака тийип калат кузовко. Ушундай жерлери бар мунун. Ошол кеттик анда. Так. Крышкасын чечтик. Воздухтун пластмассасын чечтик. Так, кийинки этап. Тросный заслонканы чечебиз. 4 болт. 10-дук болттор. Шуну чечебиз. Бензинди ажыратабыз трубкасын. Бул жака дросселге суу келет. Суудун трубкаларын ажыратабыз. ТНВД. Топливный насос высокого давления. Мында чечебиз. Bunun da rolü abдан чоң. Мында чечебиз. Бул штекерди жулганда абайлап жулуңуздар, кыймылдап калат. Опасный бул. Итак кылып жулуш керек. Андан кийинки этап коллекторго өтөбүз. Так, мынакей коллекторду чечтим. Полностью алынган жок. Кайра салыш деле бар, алса болот, бирок мынакей, могул жерде турган датчик. Датчик давления. Ушул. Топливный датчик давления. Ушул болот. 3 контакт, 3-контактный. Алдыгы. Окей. 24 ключ менен чечесиңер. Мындай ключ менен чечип туруп. Ушундай ключ менен чечилет. Окей, бошоду уже. Түп чечип аласыңар. Мен уже бир колдо тартып бергенге неудобно болуп атат. Ошо чечкенден кийин кайра көрсөтөм. Так. Мынакей. Ушул ошибка көрсөтүп аткан. Мында 3 контакт, 3-контактный. Бул жактан чыгардык. Окей, дальше кеттик. Уже азыр контрактный моторлордон Япониядан келген привозной. Ошол мотордон чечип алабыз азыр. Кеттик. Так, бул датчикти биз могу Banzai Motors деген сервистен, то есть сервис дедим го. Banzai Motors деген автозапчасть саткан бул привозной. Ушул жерден алабыз. Мынакей ичи бүт мындай болгон контрактный моторлор. Привозной Япониядан келген ушундай моторлор. Бүт моторлор бар бул жерде. Только японский машиналарга. Так, биз издеп жаткан мотор могу. Биз издеп жаткан мотор могу. Ушул мотордон биз азыр мунусун чечтик тияктан.
Onun içinde тұрат алдығы датчик. Мынакей могу датчикті алабыз. Алдығы рейканың içinde тұрат. Могу жечебиз, жечиш керек. Аз бизге балдар чечип берет буну. Так, мынакей коллектор чечип атат, пластмассовый. Ушундай жерден болсо оңой эле бат-бат эле чечилет. Ушул датчикти салабыз. Мынакей биздики эскиси. Эки миң сом, задний стоп. Жок, РФ3 синон бекен простой экен. Синон турбайбы, өзүнүкү синон бекен простой экен сурабайсың. Голый фара 2000 сом. Беш салар, жумет коюп коюну. Алдык, аз бизге метке коюп берет, метке менен алып барып салабыз. Так, мындай бокска келдик. Мынакей метке коюп берди. Ушул метке менен азыр жаңы датчикти салабыз. Кайра обратный процесс. Все, баштадык. Так, салып бүткөндөн кийин мынакей могул жакта да тешиктер бар. Ушуларды да катырыш керек. Могул жакта 2 болт катат, могу бирөө. Бул жагында бирөө. Мынакей көрүнүп аткан болсо, мынакей могул жерде бирөө, могул жакта бирөө. Бул жака ключ барбайт. Кол менен направлять этип алып туруп, анан мындай болгон ключ менен узун, длинный. Ушун менен катырабыз. Чечкенде да ушун менен чечебиз кайра. Так, азыр бизде катыратабыз. Ушинтип катырып чыгабыз. Шашпастан. То есть муну да айтып өтүп кетейин. Могу деген стабилизаторго бекилип турат. Мына стабилизатор. Любой эле японский машиналар, немистерде деле бар. Буну датчик положения кузова деп коет. Буну датчик положения кузова. Мынакей провод келген штекер менен кузовко кирип кетет, рулдун астына. То есть пассажирский жака. Кандай иштейт бул? Бунун иштөө принциби, сиз айдап баратканда мындай машинаңыз кыймылдаганда ушу стабилизатор аркылуу буга кыймыл келет. Могу кронштейн аркылуу кыймылдайт бул датчик положения. Кузовдун положениясын көрүп турат. Айтом могу жаңы машиналарда фарасы умный фара болот. Умный фара дегенде кандай? Айдап баратканда мындай чуңкур чаңкырлардан өткөндө фараңыз бирдей эле жартып берип тура берет жолго. Ойнобойт, эки жак ойноп кетпейт. Бирдей положенияны кармап берет фара. Ушуга кызмат кылат. Айдап баратканыңызда мындай машинаңыз чуңкурлардан өткөндө фараңыз бирдей болуп тура берет. Фараңыздын ичинде мынтип кыймылдап турат. Ушул аркылуу башкарылат. Все. Мынакей чогултуп бүттүк. Бардыгын текшерип, сууну ысытып, жербайт эткени токтоду. Все, бүгүнкү жумуш бүттү ушун менен. Кызыктуу болгон болсо, катталыңыздар каналга, лайк басыңыздар.